Айпери менен Нурзат финалга чыкты. Албаниянын борбору Тирана шаарында өтүп жаткан Мухаммед Мало 2026 рейтингдик мелдешинде кыргыз кыздары финалга чыгышты. 76 кг салмак категориясында күч сынашкан Айпери Медет кызы бүгүн 28 февралда килем үстүнө чыгып, 81 финалдан өз жүрүшүн баштады. Алгач ал казакстандык Гүлмарал Эркебаеваны 12-2 эсебинде утуп алды. Чейрек финалда болгариялык каршылашын 10-0 айырмасында жеңди. Финалдык жолдомо үчүн күрөштө кыргыз болбону түркиялык Элмир Ясинди 9-0 эсебинде артта калтырды. Эми ал биринчи орун үчүн чечүүчү беттеште эквадорлук Генезис Валдес менен беттешет. Валдес 27 жашта Пан Америка чемпионатынын жеңүүчүсү, 2022 жылкы Түштүк Америка оюндарынын чемпиону, 2025 жылкы дүйнө чемпиону. Ошол чемпионаттын финалында Айперини утуп алган. Бул жолу Медет кызы атаандашынан реванш алат деп ишенем. 72 кг салмакта күрөшкөн Нурзат Нуртаева өз тайпасында 2 индиялык жана 1 болгариялык каршылашын ишенимдүү түрдө утуп жарым финалга чыкты. Финалдык жолдомо үчүн күрөштө ал польшалык Виктория Чолуйду артта калтырды. Эми финалда ал казакстандык Жамиля Бакбергенова менен күрөшөт.